Адвокат Жапаровдун жаза мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Адвокат Шарабиздин Токтосунов камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 7,5 жылга чейин кыскарышы мүмкүн экенин билдирди. Жаңы ишке киргизген кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодексине байланыштуу Жапаровдун ишин кайра кароо 23 мартка белгиленген. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган. 2018 жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына Бишкектин атын Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. Каптагаевдин пикиринде Борбор калааны Манас деп атоо бардык тараптан туура болот. Ал Бишкек Баатыр тууралуу азыркыга чейин талаш жүрүп жатканын белгилеген. 23 мартта Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астананы Нур-Султан деп өзгөртүү жарлыгына кол койду. 20 мартта Казак парламенти өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин урматына Борбор шаар Астананын аталышын Нур-Султан деп атоо тууралуу сунушту колдоп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизген. Астананын аты Нур-Султан деп өзгөртүлдү. 23 мартта Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астананы Нур-Султан деп өзгөртүү жарлыгына кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланды. Жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет. 20 мартта Казак парламенти өлкөнү 30 жыл башкарган Нур-Султан Назарбаевдин урматына Борбор шаар Астананын аталышын Нур-Султан деп атоо тууралуу сунушту колдоп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизген. Астананы Нур-Султан деп өзгөртүү 20 мартта ант берип, президенттик кызматка киришкен Касым-Жомарт Токаев сунуш кылган. Оштун Өзгөн районунда жогорку класстын окуучуларынын чатагында травматикалык тапанчадан ок атылып, бир бала жабыркады. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев билдирди. Милициянын маалыматында 17 март күнү Өзгөн районундагы Жазы айыл аймагынын Карадыйкан айылында окуучулар арасында кайым айтышуу чырга айланып, бири экинчисин газ травматикалык тапанча менен аткан. Жабырлануучунун ээлине жана мойнуна тийген. Учурда бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 266 беренесине ылайык сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Пакистандын жаранынын уюлдук телефонун тартып алган 4 адам кармалды. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө 12 март күнү 14:15 чамасында Бишкектеги эл аралык медициналык университетинин жанынан КБТСи Азиялык болгон 4 адам күч колдонуу менен 13.900 сомдук уюлдук телефонун тартып алганын айтып, Пакистандын жараны кайрылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө 20 март күнү кылмышка шектелип 19 жаштагы Бишкектин тургундары жана Балыкчы шаарынын бир тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта.